Эми бул жылга ар бирибиз өзүбүздүн ийгилигибиз менен келдик. Мен дагы ушул жылда куру келген жокмун. Ошо Манас атабыз жөнүндө Манас эпосу боюнча изилдеген Манастын эзотерикасы деген китебимди жазып бүтүрүп, кыска убакытта чыгардым. Акыркы 100 жылдын ичинде окумуштуулар мисалы делаң эле чоң казатты айтып туруп алды. Ошондон бир нерсе чыгарабыз деп көп изилдешти. Чынын айтыш керек, бирок эч нерсе жасалган жок. Манаста ошо суфизм негизги орунду ээлейт экен. Мисалы Кыдыр пайгамбар 40 жилден 12 пир деген түшүнүк бар. Мына мен азыр Сагынбайдын толук варианты ошо 4 томдогу чыккан. Эгер түшүндүрө турган болсок, Магруп жак жазира деген сөз, Магруп күн батыш, жазира деген бул арал деген сөз. Суфизм бул текстти кандай карайт? Бул эки океандын ортосундагы Американы айтып атат. Биз Американы 15-кылымда араң зорго билдик. Андан нар жагын билген эмеспиз. Биздин байыркы эпосто ошол Америка жөнүндө эмне деп атат Кыдыр пайгамбар? Магруп жак жазира барча журтун динге сал дейт. Ошол Америкага барып туруп бардык журтун динге сал деп айтып атат. Андан кийин аттансаң бежин аларсың, ак буйругу болбосо сала албай динге каларсың дейт. Бежинди жакшы билебиз, Кытай. Демек бул эпостун мазмунунда ушул саптарды эмне айтылып атат? Манас атабыз ошол Америкадан Кытайга чейин алганын айтылып атат. Бирок Кытайды динге сала албай каласың деп айткан экен. Андан кийин акыр заман журтуна аты болот 6 шаар, алардын баарын аларсың дейт. Мына ошо 6 шаар, 6 журтту бул жерде айткан эмес экен. Муну чечмелеш керек. Ушуну окумуштуулар бүгүнгө чейин тактаган эмес. Манас атабыз алган 6 журт, 6 шаарды. Андан кийин 60 жашка барганда алыска сапар барасың дейт. Ошол Манас атабыз 60 жашында дүйнө салган. Бүткүл Манас атабыздын миссиясы, өмүрү ушул бир нече саптан эле турат экен. Эми ушуну изилдеп, ушуну парадигма кылышыбыз керек да. Манас атабыз демек бул Америкадан Евразияга чейин алганда Кытайды. Бул кайсы кылымда? Мына ушул текстти мен абдан көп карап, бул Сагынбайдын өзүнүн Манасында мунун жок экен. Кийин Семетейди Каникей энебиз ошол 12 жашында Букардан таласка жөнөтүп атканда ошол Манас атабыздын Айкөл атасынын кылган ишин айтат экен. Ошол жерде ашык кеми жок, 6 журтту жана Сагынбайдын Манасында айтылган. 6 шаарды ачык айтат экен. Мисалы ошол Семетейдин биринчи китебинин 374 бетинде 2013 жыл чыккан. Ушундай деп айтып атат. Каникей энебиз Семетейге. Атаңды бака ээрчитип, барып чапкан оғанды, атаң колу тийбеген, маргылан кайдан соо калды, жетип чапкан оғанды, жет кайт кайдан соо калды, желпиниш чаап жете алган, индини бузуп эке алган, омбуну чаап олжолган, ошондо бакай жанында ортосун бузуп жол алган, каканды карма үч алган, кырааны бакай жол баштап, ал турмак Кытайды чаап 4 алган, ордо бузуп олжолган, пилге жүктөп дилди алып, ошо бакай жанында атакен кара көздөн миңди алган, куулачын теппеген, кууда бүтүн калбаган, куу кыйкырык укпаган, элде бүтүн калбаган, куу найза учу тийбеген, шерде бүтүн калбаган, ак кула менен көк тулпар ушул экөө баспаган, жерде бүтүн калбаган дейт. Эми ошол топонимдер боюнча атаңды бакай ээрчитип, барып чапкан оғанды, Афганистан, бир аймак. Атаң колу тийбеген, маргылан кайдан соо калды. Бул экинчи аймак, Маргылан Түркістандын борбору. Жетип чапкан оғанды, жет кайт кайдан соо калды. Бул жет кайт 3-чү аймак, бирок алегече бул мифологиялык өлкө катары, бир жер катары изилдене элек. Адабиятчылар ушундай деп өтүп кетет. Желпиниш чаап жете алган. Желпиниш дагы белгисиз. Индини бузуп эке алган. Индустан, омбуну чаап олжалган. Мына Афганистан, Түркістан, жет кайт, желпиниш, Индустан, Омбу. Омбу бул Алтай Сибир аймагы.
ошол жанагы акыр заман журтуна аты болот 6 шаар деген мына ушу 6 аймак экен да. Ушуну биз жаңы парадигма катары кабыл алып туруп изилдешибиз керек эпосту. Биз чоң казатты карап ошо Бейжин менен эле ошо ала тоонун ортосунда жүрө берсек, анда Манас эпосунун эч бир проблемасы чечилбейт. Эми ушул жерде эки топоним жөнүндө буга чейин изилденбей келген. Жет кайт деп атабыз. Анан желпиниш деп атабыз. Жет кайт кайсы жерде? Муну мен изилдеп көрдүм. Ошо Манас эпосунун өзүндө айтат экен, Бакай атабыз айтат экен. Кургагы жок көл көрдүм дейт. Бул кургагы жок көл көрдүм деген океанды айтып атат. Же аны Алтайдын журту билбеген, анын ары жагы мухит көл деген деп айтылат. Бул океанды айтып атат. Демек ошо Манас эпосунда чыккан кишилер океанды дагы кургак континенттерди да жакшы билген, ошон үчүн айтып атат. Болбосо ошол Американы Магруп жак жазыра деп ошол эки океандын ортосундагы материкти айтпайт эле. Ошол жет кайт дегени бул ушундай түшүнүк берет экен. Манас атабыз ошол күн батыш жак менен жүрүп отуруп, жет кайтка азыркы ошо Аляска менен Чукотканын ортосу Америкага өткөн Беринг кысыгына жетип туруп ошол жерден кайткан экен. Эмне үчүн кайткан? Биринчиден ошол мындан 13800, 13500 жыл мурун Орегон штатындагы университеттин геологтору изилдеп чыкты жакында 1200 километр жерден 64 проба алып изилдеди ошо жер кыртышынан. Космостон түшүп келген нурлардын канчалык таасири басым болот. Ошол мезгилде мындан 13800, 13500 жыл мурун 910-455 метр бийиктикте муз дубалдар курчап турган экен. Ошол муз дубалдардан өтө албай, ошон үчүн жет кайт деп койгон да. Жетип кайткан, андан ары өтүшкө мүмкүн эмес. Эми желпиниш деген да топоним чечилбей атат ушул күнгө чейин. Бакайдын өзүнүн айтуусу боюнча мен желпиниште туулдум, жердин түбү желпиниш деп айтылат. Эмне үчүн жердин түбү желпиниш деп айткан? Биринчиден ошол жет кайттан кайткандан кийин азыркы Беринг кысыгына муз каптап турган жер. Ошол Бакай атабыз билген абабыз. Байыркы континенттер аралык туннелдер бар. Муну азыркы окумуштуулар жакшы билет. Мен бул китепте академик атайын ошо элдер ишенбейт да, жөнү жазып койсоң. Россиянын академиги Евгений Воробьевдин макаласын толук бердим. Мындан 30 000 жыл мурун, 30 миллион жыл мурун, акыркысы 1 миллион жыл мурун бүткүл континент аралык тоннелдер бар. Кээ бирлерине поезд батып кетет, жүрө тургандай абдан. Мына ушул туннелдер негизинен эки системадан турат. Түндүк системасы бар, түштүк системасы бар. Түндүк системасы ошол түндүк муз океан жагы менен кетет. Түштүк системасы Антарктида жак менен Америкага кетет. Бул континент аралык туннелдер бардык туннелдерди, бардык континенттерди бириктирип турат. Алардын айрымдары менен Энелау белгисиз учуча бийиктер азыркы күнгө чейин жүрөт. Азыркы күндө иштеп атканы да бар. Бул баягы коммунисттик доордо жашыруун болуп кетсе, азыр баары ачыкка чыкты. Көрсө Манас атабыз ошол жет кайта Аляскадан кайткандан кийин Беринг кысыгы 86 километр, ошонун алдынан болжол бир 120-150 километр болобу узундугу. Ар бир жерде чыга турган эшиктери да бар ал туннел. Бир күндүк ат менен жол экен да, ошону менен жердин түбүнөн башка континентке өтүп кеткенде, ошол убакта кыргыздар үчүн бул жердин түбүндөгү желпиниш болуп калган. Америка желпиниш чаап жете алган деп атпайбы эпосту? Ошол жерде 7 жолу уруш кылган. Андан эпосту дагы айтылат. Манас атабыздын баатыр карындашы Карлыгашты ошо Жар Манас деген баатыр жигитке үйлөнүп, аны Манасты окугандар билет. Билерек менен Жар Манасты Кошой атабыз Кытайга колго түшкөндө ошо Манасты болот экен да, ошонун ордуна жаңылышып Кытайлар кармап кеткен. Ошондон Кошой атабыз чыгарып келген, ошо Манас атабыз Карлыгаш деген карындашын Жар Манаска берип, ошондойн аларды ханыша кылып, ошол Америка континентине хан шайлап келген. Ошондо Карлыгач Манас атабыздан жардам сурап, ошо Семетей 12 жашында таласка келгенде, ал ушундай деп айтат.
мен 6 айлық жолдан күнбатыштан келдім. Күнү түнү жол жүрүп келдим дейт. Бул 6 айлық жол ошол Америка. Бул эч бир күмөн калтырбайт. Эми экинчи бир маселе Манас атабыздын доору. Манас атабыз качан өткөн? Биз муну али чек кое албай атабыз. Көп окумуштуулар мейли, мына орус окумуштуулар изилдеди, бизде кыргыз өзүбүздүн окумуштуулар изилдеп атат. 11-кылым дейт, 8-кылым дейт. Бул жолу бул баягы атлах талас согушуна алып келип такашат. Же андан кийинки баягы Караханилерден кийинки бул туура эмес. Эгер биз ошол эле мезгилде алып алсак, анда Омбу, Афганистан менен болгон урушу, Индустан менен болгон урушу, Америка ошол желпиниш менен болгон урушу таптакыр эле каралбай калып, ал кичинекей эле бир жергиликтүү жердеги баатырга айлантып алабыз Манас атабызды. Жок, ошон үчүн бул биз парадигманы өзгөртүп, балким жердин түбү желпиниш деп коебузбу чоң азаттын ордуна. Ушундай караганыбызда Манас атабыздын доорун мен карап көрдүм. 15-кылымдан ары жакта бизде эч бир маалымат жок Америка жөнүндө. Бир гана байыркы маалымат бар. Байыркы майялар менен индиялыктардын календары. Календар деген күнү түнү күзөтүлөт. Мына ошол календарды биз карап көргөндө майялардын жыл санагы менен эсептеп көрдүм. Мындан 13.677 жыл мурун башталат экен. Ошол календарды ким баштаган? Кимдин түрткүсү менен? Илгертен бери бизде белгилүү календарларды ошол хандар буйрук берет. Жыл санакты ошол хандар коет. Мына эми салыштырып карасак, эгер ошол Беринг кысыгын 910-455 метр бийиктиги муз дубалдар кайтып каптап тосуп турган болсо, ошондо Манас атабыз кайткан болсо, Маянын календары эле ошол 13.677 жыл айтып атат. Демек, Манас атабыздын өткөнү чын ошол. Ошол календарды эсептетип койгон үчүн. Андан бир жылдан кийин, мындан 13.676 жылдан кийин Индиянын календары башталат экен, жыл санагы. Демек, ошол бир жылдан кийин Манас атабыз Америкадан 6 ай эгер Ала тоого жол жүрүп келсе, мындан ардагы 2 ай Индустанга жол жүрүп жетет. Бир жылдан кийин Индустанды алган экен. Мына ошол календарлар бул Манас атабыздын дооруна абдан так өлчөп атат. Дүйнөдө бир дагы маалымат жок. Ошол 13.677 жыл, 13.676 жыл мурун Индияда, Америкада эмне болгону. Календарларды биз жыл санактын башталышын эсептеп чыгарып атабыз. Ошол Манас атабыз айтып атат. Жердин түбү желпиниш, же болбосо Магриб жак жазыра деп эки океандын ортосунда карал Американы. Бул толук ошол Манас атабыздын Америкадан Евразияны толук алганына бир дәлел. Жалпы эпос бизге океан эпос жетпей калган чындыгында. Ал Индустан менен болгон согушу, Омбу менен болгон согушу, Афганистан менен болгон согушу, ошол желпиниш Америкадагы болгон согуштар, доорлор өтүп, деген, миңдеген жылдар өтүп, ошол океан эпос бизге жетпей, анын кульминациясы катары негизги басым акыркы Манастылар ошол чоң азатка басым жасап келишкен. Эми калганын мен бул китептин баарын албетте окуп сиздерге азыр айтып бере албайм. Өзүңүздөр алсаңыздар көп нерсени билесиздер.